Кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы? Сиздер менен кайрадан мен Анара Акмадияевна. Бүгүнкү биздин сабагыбыз кийим-кече, одежды. Баш кийим на русском головной убор. Бул сүрөттө тебетей. Тебетей — это головной убор для мужчин. Элечек. Элечек надевали только замужние женщины. Үкү топу. А незамужние девочки одевали үкү топу. Шөкүлө. Шөкүлө считается как свадебный головной убор. Колпак. Колпак надевают все мужчины. У колпаков есть много видов для детей и для старших. Топу, на русском шапка. Көйнөк, платье. Чиптама. Чиптама как безрукавка. Чепкен. Бешмант. Кемсель. На русском куртка. Обувь. Кыргызчасы өтүк. Мээлей. На русском перчатки. Брюки. Кыргызчасы шым. Эми жаң сөздөр менен иштейли. Сага жарашат. Тебе идет. Сатып алды. Купила. Белек кылды. Подарили. Төмөнкү сүйлөмдөрдү которобуз. Топуң сага абдан жарашат. Эта шапка тебе идет. Өтүгүң сага чак болдубу? Тебе подошла эта обувь? Апасы көйнөктү белек кылды. Мама подарила этот платье. Атасы кийим сатып берди. Папа купил одежду. Демек, бүгүн биз сиздер менен кийим-кече тууралуу сүйлөштүк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.